За это мы гордимся, за Салимбай ака. Бул видео тасма ушул жылдын 12 февралында социалдык түйүнгө жарыяланды. Анда өзбекстандык олигарх Салим Абдувалиев менен Оштогу таасирдүү байлардын бири делген Жалил Атамбаев жана Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Нургазы Айдаровтар тартылган. Анда Кыргызстандын өкүлдөрү айтылуу Салим Байбатча аты менен белгилүү болгон. Абдувалиевди Кыргызстандын тиреги экени айтылганы байкалат. За это мы гордимся, за Салимбай ака. Поздравляю. Наш опора, да, наш человек, опора наш. Дай Бог здоровья, чтобы расцветал наш Кыргызстан и Узбекистан. Дружба, Кыргызстан, Узбекистан. Салимбай ака, пока живой, мы опора Кыргызстан, кыргызы живы. Абдувалиев Салим Кыргызбаевич 1950-жылы Өзбекстандын Фергана облусунда туулган. Эркин күрөш боюнча Өзбек Республикасынын 5 жолку чемпиону, күрөш федерациясынын президенти. Өзбекстанда эң бай жана таасирдүү болуп, Орто Азия боюнча Крим төбөл катары таанымал. Салим Байбатча кайман аты менен белгилүү. Учурда Өзбекстандын улуттук олимпиада комитетинин төрагасынын орун басары болуп расмий дайындалган. Жалил Атамбаев Ош шаарындагы эң таасири күчтүү байлардын бири катары белгилүү, бирок ал тууралуу ачык маалыматтар жок эсеп. Ички иштер министрлигинин транспорттук милиция тармагы боюнча Ош аэропортундагы башкармалыгынын башчысы болуп 2016-жылдын февраль айына чейин эмгектенген. Артынан чуулгандуу окуялар ар дайым ээрчип келет. Айдаров Нургазы Абдраевич 1966-жылы Ош облусунда туулган. 2000-2005 жылдары Жогорку кеңештин эл өкүлдөр палатасынын депутаты, Жогорку кеңештин 4 жана 5 чакырылышынын депутаты. Кыскасы Акаевдин, Бакиевдин тушунда да депутаттык креслого жетишкен. Кийин ата журтка кирип, бул партиядан башка жака секирген айтылып келет. Салим Байбатчага айтылган сөздөрү үчүн Жалил Атамбаев менен Нургазы Айдаровду жоопко тартуу керектиги талап кылынууда. Бул эки ыргуулдун сөзү бүткүл өлкөнүн аброюна шек келтирүү катары сыпатталат. Керек болсо Бабановго ачылган беренелер ушул адамдарга да коюлушу керек деп эсептешет. Алып келиш керек ошо окшогон саткындарды. Сразу кармаш керек. СМнын адамы, КБнын адамы вообще Кыргызстанга киргизбеш керек. Керек болсо Кыргызстанга алып келип туруп, өмүр бою түрмөгө алып келип тыгыш керек. Кыргыздын намысына шек келтирип атат да. Муну ар бир көргөн кыргыз жүрөгү менен кабыл алыш керек буну. Жүрөгү менен. Бул деген кыргыз элинин душманы деп эсептейм мен. Мындайларга жол жок. Кыргызстанда жашаганга керек болсо. Салим Байбатча Кыргызстандын тиреги деген жагалданган сөздөрү үчүн Нургазы Айдаров менен Жалил Атамбаевтер улуттун чыккынчысы катары бааланууда. Андыктан буларга карата өлкө жетекчилиги кечиктирилгич чара көрүшү зарылдыгы эскертилет. Интернет айдыңында да аталган тасма кызуу талкууга алынууда. Бул эмне деген шерменде? Кыргыздын тиреги Салимбай деген эмнеси шерменделер? Жер жарылып ютуп кетсе экөөңдө, мындан жакшыраак болот болчу. Ушундан көрө жер жарылбайбы, 3 келе соону жер жутпайбы. Кыргыздан айлангыла шакалдар, силерге биздин арабызда орун жок. Ыраңы суук итибайлар, ушундай улуу кыргыздын сөзүн, кыргыздын намысын тебелешти бул акмактар. Кыргыздын кусуру урсун бул саткындарды. Башка мамлекеттин бир чорунө мафия адамына ага аны жогору коюп, аны ар бир айткан сөзүнө колдоп, аны керек болсо биздин мамлекетте колдойт айтканы, бул биздин мамлекетти токотпосук деп ишенем. Бат арада булар менен өздөрүн таап, өздөрү менен акылдашып, сүйлөшүп, ошол болгон катачылыктарын булар күнөөлүү сөз тартыш керек. Албетте уят кылгандыгы жатат. Кыргыздын намысын тебелегендиги жатат. Биз түптүү элбиз. Биздин түйүбүз бар элбиз, баатыры бар элбиз биз, жол башчысы бар элбиз. Биз Манастын урпактарыбыз биз. Манастай болуп жашашыбыз керек билек ийилбестен. Айым мойнуна коюп туруп, сотко чейин эле элдик сотко коюш керек муну. Бул видео тасманы улай эле интернетте Салим Байбатча менен кыргызстандык бир катар адамдар кошо түшкөн сүрөттөр да жарыяланды. Анда Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Шаршенбек Абдыкеримов, Нургазы Айдаров, Кыргызстан фракциясынан депутаттар Асылбек Дамирбек уулу, Салайдин Айдаров тартылган. Асылбек Дамирбек уулу бул сүрөттөр 2014-жылы тартылганын маалымат булактарына билдиргени кабарланат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.